Азыр биз өзүбүздүн бөлмөбүздө турабыз. Куруучу мекемесинин кабинетинде атайын прораб мастерлер үчүн коопсуздук сактоо, курулуш тармагында коопсуздук сактоо инженердин жумуш үчүн өзүбүздүн ордубузду көрсөтүп жатабыз. Бул жакта башчы болуп, прораб болуп мен отурам. Бул жагында болсо эки жакта менин жардамчылар мастерлер иштейт. Дуалды байкагансызда көргөнүздөр графиктер турат, баардыгы ошол эле строген план турат. Бүтү уруксат алынган. Коопсуздук инженер байкебиздин өзүнүн бурчу бар. Бул ар дайым өзүнүн лозунгун сактап келет. Алдыбызда иштеген курчуларга эскертүү максатында, тартип кармоо максатында штраф салып турат. Баардыгын карап көзөмөлдөп турат. Коопсуздук жагын мага жардам болуп турат. Бул жакта шкафта чогулуп жаткан исполнительный документациялар, журнал производства, журнал авторского надзора, технического надзора бул жакта жайгашат. Өзүңүздөр көргөндөй биздин мекеменин бүт лицензиялары, сертификаттарды, кагаз жумуштары, уруксат кагаздарынын баардыгы элге ачык айкын баары көрсөтүлүп турат. Кыскасы ушундай эле жумуш аткарабыз биз. Менимче баардык эле биздин кесиптештер, прорабтар, инженерлер, технадзорлор ушундай эле ордунда отуруп иштешет. Видеону көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик, орозуңар кабыл болсун. Assalomu alaykum кесиптештер. Көрсөтүлгөн аймак курулуп жаткан Эсентай турак жайы. Өзүңүздөр байкагандай коопсуздук эрежеси боюнча бизде баардыгы Кудайга шүгүр ордуна убакыт сааты менен текшерүү жүргүзүп турабыз. Коопсуздуу жерлерди белгилеп коебуз, атайын ленталар менен таптырып, ордуна койдуруп, монолит жүрүп аткан жумуштарга мондай ЗУС система сеткаларын орнотобуз. Өзүнүн блогуна байланыштуу жерлерде. Андыктан ар бир адамда кемчилик болот. Видеону өзүңүздөр байкагандай канча-мынча кишилер кемчиликтерди көрөт. Кемчиликтерди кабыл алабыз. Эгер кемчилик болсо айтып коюңуздар. Алдыга карап оңолгонго даярбыз. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздер Монолит Капитал строй фирмасына коноктосуздар. Биздин дарегибиз курулуп жаткан объекттин дареги Молдо Кулба көчөсү 100. Менин артымда турган бул биздин объект, жаңы салынып аткан комплекс, турак жай комплекси Лотос деген комплекс. Бул мен салып аткан объектлердин бирөө болот. Лотос турак жай комплекси 14 этаж, 3 тап салынат, экөө 14 этаж, бирөө 16 этаж. Кыргызда жакшы сөз бар. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын өп деген. Анысыңар биз биринчи сиздерге ошо эшигибизди көргөзүп атабыз. Эми көргөтүңүздөр, төр жакты көргөзөлү. Мына бул биздин кире беришибиз. Бул жерде мына раздевалка, складтар ушул жерде. Мына техника безопасности боюнча ар кандай инструкциянын баары илинип турат биздин кире беришибизде. Биякта прорабтардын отура турган жери, биздин кабинеттерибиз. Бираздан кийин анын ичиндеги оокаттарын да көргөзөбүз. Бул сырттагы объектибиздин көрүнүшү. 14 этаж зданияны салып атканбыз. Азыр 11 этаждын деңгээлинде жүрөбүз. Экинчи корпусту баштап атабыз, азыр аны да көргөзөбүз. Бул биздин жаңы башталган блогубуз, жаңы салынып баштаган. Биринчи деңгээлде бетонун куюп алдык, башмактарды. Буюрса азыр экинчи деңгээлдин опалубкасын коюп атабыз. Бул биздин күнүмдүк жашообуз өтүп жаткан жерибиз, кабинетибиз. Буюрса мына прорабский. Ошол жерде биз документация менен алектенебиз. Мына бул
Стройген план илинде турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Орозон режимдери да турат безде, орозон тиги календари дагы. Анан биздин негизги документациябыз бул биздин журналдарыбыз. Бу жерде техника безопасности, журнал производства работы 2 блок боюнча тең. Анан кийин лабораториянын протоколдору бардыгы бар. Авторский надзордун журналы да ошол жерде сакталат. Авторлар келген сайын ошол жерден кол коюшат. Заявкалар өткөрүлө турган журналдар, проектлердин баары ошол жерде. Негизги маселелерибиздин баары ошол жерде чечилет биздики. Монолит Капитал Строй фирмасы One Construction деп аталат. Биздин алгачкы объектлерибиздин бири. Буга чейин бийик зданияларды курган эмеспиз. Эми мына жаман бийик, ушундай бийик высоткаларга өтө баштадык. Кудай буйрса, алдыда дагы көп иштерибиз бар. Алардан да кабар берип турабыз. Жакшы алыңыздар. Менин атым Кадыралиев Айдар, имарат курулуш компаниясында 5 жылдан бери прораб болуп иштеп келем. Жаш бала кезимде эле устачылыкка кызыгым бар болчу. Анткени үйдө отурганда бир нерсе жасап коюп, же балдар менен ойногондо үйлөрдү куруп ойночу элек. Курулуш тармагы адам менен өмүр бою жашайт деп ата-энем айтып калышчу. Ошолордун акыл насааты менен Кыргыз агрардык университетине тапшырып, 5 жылда ийгиликтүү аяктадым. Имарат курулуш компаниясына 2013-жылы мастер катары жумушка орношком. Премьера, Империал турак жай комплекстерине өзүмдүн салымымды кошуп, жана ошондой эле Улуттук банктын негизги корпусунун реконструкциясын өткөргөм. Кошкон эмгегим үчүн ыраазычылык кат менен орденге ээ болдум. 5 жылдан кийин прораб деңгээлине көтөрүлүп, биринчи объектим 25-мектеп болуп саналат. 1 жылдын ичинде мектепти толук реконструкциядан өткөздүк. Мектеп ремонт болуп бүткөндөн кийин 5 жылдан кийин деле сынынан кетпей, сапатынан кетпей, жакшы абалда турат. Айта кетсем, өзүмдүн кыздарым да ушул мектепте окушат. Биринчиси 2 класс, экинчиси 5 класста. Кыздарымды алып кеткенде мектепти көрүп ичимен чын жүрөктөн кубанып, өткөн күндөрдө жылуу сезимдер менен эстейм. Прораб болгондон кийин жумушчулардын кандай бир көйгөй болбосун, эмнеси болбосун баарын сыртына байкап, ачык сүйлөшүп, такташып, сырдашып туруш керек деп ойлойм. Мени биздин агайлар кандай окутуп, кандай деңгээлге жеткирсе, мен дагы биздин кийинки муундарды ошол деңгээлге жеткизип, биздин деңгээлден дагы бийик өстүрүүгө аракет жасайм. Жумушта жетекчи, үйдө ата болуш атанын чоң милдети. Негизи эң негизгиси үйдө мээримдүү ата болуш керек, жана балдарды ыймандуулукка, мээримдүүлүккө, ишмердикке үйрөтүшүбүз керек. Анткени балдар биздин келечегибиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Канат, фамилиям Жусупов. Азыркы учурда ошо Кудай берген турак жай комплексинде прораб болуп иштейм. Бул компанияга келгениме уже 2022-жыл, ошо апрель айларында келгем. Ошондон бери ушул күнгө чейин биякта кызмат кылып жүрөбүз. Бул курулуш тармагына келип калган бирден бир себеби ошо атам болду. Атам да өзү ошол убагында прораб болуп иштеп жүрөт, азыркы күнгө чейин элечи. Анан ошо атам бир сыйра рекомендация берип ушул багыттап бергенде, анан ошо ата кесибин аркалап биз дагы ошо курулуш тармагында иштеп кеттик. Буга чейин дөөлөт курулушка келгенге чейин строительный компанияда иштеп келгем. Ал жакта да 7 жылдан ашык эмгектендим. Анан ошол менен азыр бул дөөлөт курулушта кызмат өткөзүп атабыз. Комплексте ар бир курулушка тиешелүү кесиптин ээлери иштейт. Бул жакта сантехниктер, арматурщиктер жана монтажниктер, каменщиктер болуп, ошондой эле ошо биз 150гө чукул адам иштейт азыр биздин тапта. Тамагы менен жатакана тамак аш менен камсыздандырылган фирма тараптан.
Жумуш убактыбыз болсо ушу 8-9 башталат. Ошо менен негизги сменибиз 6 чейин. А кээ бир учурларда болот, ушу кечке калып, экинчи сменге калып иштеген учурлар да болот. Көбүнчө алар жана бетон приемка Кудай берген турак жай боюнча, ушу комплекс боюнча айта турган болсок, азыр бул акыркы технологияда иштелип чыккан ошо туннельный опаловка ошол калп менен колдонуп атабыз. Мунун преимуществосу ошо неме болот экен да, мындай сейсмостойкость, анан срок строения бат болот экен. Ошону колдонуп атабыз. Ар бир этажды 25 тоннадан ашык арматура колдонулат. Анткени ошо экспертизадан чыккан жер титирөөгө 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук берет деп. Токомбаев көчөсүндөгү 12 этаждуу үйдүн жанында турабыз. Бул объектини ОСО Авангард билдинг салып жатат. Объектинин технадзору Абабакиров Абдусалам, прорабы мен Кубан Исаев. Объект буюрса жакшы сапатта бүтүп атат. Сырткы жасалгылоо жумушу 80%га бүттү. Терезелери 80%га бүттү коюлуп, ички иштеринен шыбак квартиралардын шыбагы 100%га бүттү. Сантехник жумуштары жасалып жатат. Электрик жумуштары жасалып жатат. Ичиндеги стяжкасы башталды. Буюрса А блоктон стяжкасын бүтүрүшөт балдар. Ошону менен объект сырткы жумушунан дагы теплосеть жумушу бүтүп калды. Кровля дагы почти 100%га бүтүп калды кровлябыз. Буюрса объектини тапшырганга даярданып атабыз. Жакшы сапатта бүтөт, убагында бүтөт деген ниеттебиз. Assalamu alaikum. Мен Эсенаматов Медер Анарбекович. 1984 жылы Нарын областына караштуу Кочкор районунда төрөлүп өскөм. Ошол жактан окууну аяктап келип, шаарда Уста университетинде курулуш тармагынын окуусун окуп бүткөм. Имарат Прогресс курулуш компаниясында 2013 жылдан бери эмгектенем. Нарын областында 4 мектеп салганбыз. Ошол мектептердин баарына катышканмын. Бишкек шаарында дагы, Борбор калабызда дагы, Примера турак жайындагы салуусуна катышкам. Бул курулуш тармагын тандаган себеби эң кызыктуу кесиптердин бири. Кол менен жаратуу, жаратмандык деп эсептейм, эң кызыктуу кесиптердин бири. Саламатсыздарбы, урматтуу куруучулар. Менин атым Алтынбек. Кут курулуш компаниясында 3 жылдан бери эмгектенип келем. Негизи курулуш тармагында 10 жылдан ашык иштеп келе жатам. Бул азыркы курулуп жаткан объект боюнча айта кетсем, Олокон турак жайы 15 гектар жалпы аянты, ичинде 41 блок, өзүнүн бала бакчасы, мектеби менен курулат. Жана кабаттуу боюнча 14-15 кабаттуу үйлөр чөт. Жалпы курулуш иштеринде 2 прораб эмгектенебиз. Жана 14 мастер балдар эмгектенет. Курулуш масштабы боюнча бул Бишкек боюнча эң чоң объект деп эсептелинет негизи. Курулуш өз убагында, өз тартибинде жана көрсөтүлгөн графиктер боюнча жүрүп жатат. Биз дагы өзүбүз журнал производства, исполнительный документацияларды өз убагында жүргүзөбүз. Андан тышкары коопсуздук инструкцияларын өтүп турабыз. Жаңы келген сотрудниктерге, жаңы келген жумушчуларга көңүл бурганыңыздарга рахмат. Катышуучуларга ийгилик каалайм. Мен Томоев Жаркынбай Оруналиевич. Курулуш тармагында эмгектенгениме 40 жыл болду. Азыр
Omat Invest kuruluş kampanyasında prorabtın milletin atkarıcı bolup emgektenim. Kuruluşka berilgen dolbordun negizinde 12 kavatlı batillerde kurup hazır ayakta mezgilinde turağız. Kuruluşka kerekli iş kagazlar, jurnallar öz vağında tolturulup iş yürgüzülöt. Dolbordun aktarı, teknikalık gözömöl, teknikal kostluğun saklığın inspektörü, jana laboratoriyalar menen tığız baylanışta iş alıp barabız. Köngül burganыңар üçün çoğun rahmat. Салам алейкум барыңарга. Менин атым Самат, Шайдинов Самат. Мен строительный компания Примада производитель работ болуп иштейм, строительно-монтажный работ. Прораб болуп. Буюрса бүгүнкү күнү жумуштабыз. Бүгүнкү күнү биз бетон алып атабыз. Фундамент плитага. Объект Горького Алматинка. Строительная компания Прима. Объект Вива. Bu bizde prorabskiyiz. Ну, соответственно, прорабский içinde журнал производства, bütün журналдарды алып барабыз. Бул жакта журнал производства, акт скрытых промежуточных, документы, шоу исполнитель, съемки, ультразвук. Саламатсыздарбы? Өзүм аты жөнүмдү айта кетсем, Шукуров Улукбек. Азыркы учурда акыркы 4 жылдан бери Баракат курулуш компаниясында прораб болуп иштеп келем. Негизи өзү курулуш тармагында жүргөнүмө 2015тен бери, 10 жылдан бери ошо курулуш тармагында иштеп келем. Анан бул кесип тууралуу айта кетсем, эң негизгиси мен үчүн бул чоң жоопкерчилик, бул кесиптин негизи. Ар бир процессте, ар бир этапта кылдаттык менен көзөмөл жүргүзүш. Келиңиздер, анда эмесе ошо өзүмдүн салынып жаткан объект тууралуу бир аз маалымат берип кетейин. Азыркы курулуп жаткан турак жайыбыз тууралуу айта кетсек, биз азыркы учурда Г блокто турабыз. Өзү бул турак жайыбыз 4 блоктон турат. А, Б, В, Г. А, Б блокторубуз уже курулуш иштери аяктап калды. В блогубуз 10 этаж. Бул жакта 10 этажга жетип калды. Азыр Г блок. Азыркы учурда 5 этаждын перекрытиясы, плита перекрытия, армирование болуп жаткан учуру. Ушу курулуш тармагында негизи эле ушу болуп жаткан ар бир процесс кызык да, ушул жумуш кичинекей кезден бери кыял болуп келген. Мен өзү ушу курулуш тармагына келип калганыма түздөн түз атам себеп болгон. Мектеп кезден бери эле ушу курулушта иштеп келем атамдын жанында. Мен өзү бала чактан бери эле ушу чоң курулушта, чоң көп кабаттуу имараттарды салсам деген кыялым бар болчу. Анан бүгүнкү күндө ошо кыялдарым ишке ашып, ушундай чоң имараттарды, көп кабаттуу үйлөрдү куруп иш алып барып келебиз. Доброе утро, уважаемые коллеги. Итак, у нас сегодня понедельник, начало рабочего дня. Меня зовут Эркинбек Эшмамбетов. Веду строительство вот этого уникального объекта. Ну, об объекте мы, наверное, расскажем позже. Сейчас проведем небольшую планировку по технике безопасности. Биздин админ городок бул администрация отурчусуз. Бияк болсо инвесторлордун эмеси, бияк болсо бул экинчи бул инженерный группаныкы. Бизде болсо биздин инженерный группа геодезисттер отурат. Бияк болсо биз мастердин орду, бул болсо менин өзүмдүн жумуш ордум. Ал эми бул болсо менин рабочий ордум. Журнал коопсуздук боюнча, журнал по технике безопасности, журнал производства работ, жана тиги жерде материалдардын накладнойлору, в общем, мындайча айтканда финотчет. Ал эми өзүм жөнүндө айта турган болсом, Крузейдеги политехникалык институтунун өнөр жай жана граждандык курулуш факультетине ТГС факультети биринчи жумушка курчу катары Крузей строй трестинде 5-чи смуда баштагам. Чоң ири объектлерден биринчи болуп
издательство ЦК Компартия Киргизия, азыр ЦК издательство Учкун деп аталат. Ошонун курулушуна катышкан. Жилые дома по улице Белорусский деген комплекс, жилой комплекс салынган. Ошондо прораб болчумун. Бул жерлерден кийинки убактарда Көлдө Булан Сөгөт айылында, Кастабурагова пансионаты, чоң пансионат, Каракол шаарында эң топовый мейманкалардын бири болгон Карагат мейманканасын салынган прораб болуп жүрдүм, начальник участка.